тазалыгы, акылдын тазалыгы. Денени тарбиялоо, рухту тарбиялоону мектептен, бала кезден баштоо тийиш. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз спорт жана жаштар деген теманын алкагында маектешебиз. Алда сиздер спортту кантип өнүктүрсө болот? Спортту өнүктүрүү үчүн эмне жетишпейт? Жана ошондой эле мектептерде диний тарбия сабагы кандай өтүлүп жатат бүгүнкү күндө? Жаштар спорттун кайсыл түрүнө кызыгат деген суроолорго жооп аласыздар. Андыктан биздин экрандан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Анда көрсөтүүбүздүн башында мен студиянын кадырлуу конокторун сиздерге адаттагыдай эле тааныштырып өтсөм. Талгат Мырзаев Ош шаарындагы номер 45-чи Маматжан Мырзаев атындагы орто мектептин диний тарбия мугалими. Жана ошондой эле Бек Мырза Эргешев Ош шаардык карате федерациясынын президенти, Каракордун ээси 5-чи дан. Жана ошондой эле Абдуалым Уланбек уулу Ош технологиялык университетинин студенти, спортсмен. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Бүгүн биз мына ушул жаштар жана спорт деген теманын алкагында маектешейин деп сиздерди чакырып отурабыз. Эң алгачкы суроом эле башынан болсун. Бүгүнкү күндө мектептерде диний тарбия сабагы жетиштүү деңгээлде өтүп жатат деп ойлойсуздарбы? Талгат мырза, сизден баштасак. Бардык эле мектептерде жакшы деңгээлде өтүп жатат. Мугалимдердин, диний тарбия мугалимдеринин аракеттери жакшы. Эми баягы спортту жакшы өнүктүрүү үчүн биринчи шарттар түзүлүш керек да. Мисалы биз Союз кезинде бүт инвентар дегендер менен камсыз болчу элек. Азыркы кезде мына өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болгондон бери мектептерге жанагындай спорт инвентар тарабынан, мамлекет тарабынан берилбейт. Ал мектептин жардамы менен же болбосо демөөрчүлөрдүн жардамы менен же күч келгенде окуучулардын жардамы менен алынып, өзүбүз баягы биринчи спортту өнүктүрүш үчүн баягындай шарт болуш керек. Шарт болсо окуучуну бирдеке үйрөтсө болот. Ошондуктан биринчи кезде баягындай шартты түзүп берсе, андан кийин талапты кылса да болот. Бек мырза, сиз бул суроого эмне деп жооп берет элеңиз? Спорт жаатында бир топ жылдан бери алектенип жүргөн инсан катары жана ошондой эле спорт чебери катары. Баягы биз бюджетибизди же болбосо ошол мектептин бюджетин бекитип атканда, ошо башында эле ошол каражат бөлүп койсо инвентарларга дегенчи аябай жеңил болмок да. Себеби дегенде биз албетте азыр спортко көбүрөөк көңүл бурсак, бул деген дени сак. Мына жогоруда аябай сиз айттыңыз, дени сак болсо акылы тунук болот деп. Акылы тунук болсо биздин келечектеги ошо жаштар. Ошолор биздин мамлекетибизди алып кетет. Учубуз кур болбойт деп ойлойм да. Ошон үчүн анан баягы 5 кол барабар эмес го. Ошол сыяктуу албетте агай может өзүнүн мына билгенден өзү дагы 40 жылдан бери деп Талгат ага айтып кетти. Мунуку туурадыр, бирок эми баягы арасынан албетте баягы бүтпөгөн же болбосо мугалим болуп баягындай сөздөр жүрүп атпайбы? Мисалы үчүн өтө албайт же мындай болот дегенчи. Бирок балдардын кызыгуусуна да карайт. Эгер балдар кызыккан болсо, аны талап ошо балдардан деле болот да. Албетте ал жерде жакшы болот. Жакшы, сиз жакшы сөз баштадыңыз да. Негизи ушул программаны алып чыгуудан мурда мен интернет булактарынан, анан башка маалымат каражаттарынан окуп аябай даярдандым да, кызыгып көрдүм. Негизичи диний тарбия мугалими кандай болуш керек деген суроома жооп алдым десем болот да. Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта анчейин көңүл бурбайт да. Диний тарбия мугалими эми топту берип ойнотуп коет, балдарды же болбосо эки жака чуркатып коет деген дагы ойлор болушу мүмкүн айрымдарда. Бирок диний тарбия мугалими бул бардык мугалимдердин сапатын алыш керек. Диний тарбия мугалими психолог болуш керек, диний тарбия мугалими жана башка сапаттардын ээси болуш керек, эң күчтүү инсан болуш керек. Анан дагы сырттан окубай, сөзсүз түрдө 5 жылдык окууну бүтүп, анан барып сабак бериш керек деген дагы ойлор айтылыптыр да. Бул жөнүндө эмне дейт элеңиздер? Бул туура эле ой. Себеби бул мугалим деген бул педагог, психолог болуш керек. Балдар менен иштейбиз. Жанагы балдардын ар бир баланын психологиясына карата мамиле жасаш керек. Анан кийин баягы мектептерде жанагындай мугалимдер бар дегени болушу мүмкүн, бирок азыркы кезде мамлекет тарабынан дагы талап өтө күчтүү болуп атат. Себеби бизде Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан атай адистер барып, ай сайын өздөрүнүн
мындай календарь план менен текшерүүлөр болот. Себеби баягындай мугалимдерди себеби мен айтып атпа башында айтып өтпөдүмбү, баягы кадрлар жетишпейт. Себеби дине тарбия мугалимдеринчи. Баягы силер айткан бир атайын бүтпөгөндөр сабак берип калышы мүмкүн да. Алар эми бала кароосуз калбаш үчүн берип коюшу мүмкүн да, себеби окутулбай калбасын деп атат. Аларда кичине болсо дагы баягы топту берип коюп, же ошо балдарды алаксыз өтүшү мүмкүн да. Анан негизи баягы специалист, кесипкөйлөр өзүнүн предметин жакшы билип, жакшы өтүшөт сабактарды. Сиз да кошумчалык кетсеңиз. Негизинен да агай айтып өттү. Негизинен мен могул шаарда агай айтканга кошулам. Себеби бүгүнкү күндө мына биздин залдарга келип атканда чындыгында ошо балдарга карап туруп эгер баа берсек, албетте мен мугалим болуп өткөн эмес экем. Эгер ошо балдарга карап баа берсек, значит мектепте өтүп атат да, жакшы эле. Себеби бизге келген балдардын денеси чың, даяр болуп келет да. Эгер денеси даяр келбеген бала биздин тренировкада кыйналат болчу да. Мына бул сөздү мен айтат элем, шаарда болбошу мүмкүн, бирок айыл жерлеринде мисалы үчүн ошо дене тарбия мугалими эле эмес, башка тарых мугалими деле, башка мугалим деле өтүп калышы мүмкүн да. Себеби азыр айыл жерлеринде чындыгында эле баягы кадр маселеси же адистер аябай мындай проблема болсо керек деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү күндө мына агай айтып өтпөдүбү? Чындыгында эле баягы ошо балдарыбыз окуганда 5 жыл окуса, балага кандай тарбия бериш керек? Баланын кайсы жерине нагрузка болбойт, кайсы убакта жүгүртүш керек, же кайсы саатта өтүш керек. Себеби баягы мугалим университеттен билим алганда ошол нерселерди толук баягы билимин алып келип, анан ошонун негизинде балдарга тарбия бериш керек да. Себеби денеси баягы начар же болбосо бир дейли Боткин болгон, жакында эле аны жүгүртүрсө кайра козуп, ал оорукчан болуп калышы мүмкүн. Ошого окшогон нерселерди ал алдын ала билиш керек да. Дене тарбия деген мугалими ошол нерселерди дагы албетте эгер окуган болсо баарын билет демекчимин да. Талгат ага айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиз эмгектенген мектепте канча дене тарбия мугалими бар? Биздики мектеп чакан болгон үчүн бир эле мугалим, мен өзүм эле иштейм. Жалгыз эле мугалим жетишеби негизи? Мен мисалы эми 20 саат меники. Айына 20 саат да. 20 саат деген бул эми бир ставка деген сөз да. Эми мен өзүм эмир алып жетишем. Чындыгында бул мисалды айтпай кетпесем болбойт. Биз окуп жүргөндө, мисалы үчүн мектепте, кичинекей эле мектеп, чакан эле айыл болчу, 3-төн 4кө чейин дене тарбия мугалимдери болчу да. Анан биз аларга карап суктанып, чындыгында эң кызыккан сабагыбыз бул дене тарбия сабагы болуп чуркап чыкчубуз да. Биз ушул мугалимдердей болсок, келечекте спортсмен болсок же волейболист болсок деген мындай кыялдар болчу да. Бүгүнкү күндө мына ушундай жаштарды көрүү азыраак болуп калды десем болот да. Мунун себеби окуу жайга келет, анан окугандан кийин дагы башка кесипти аркалап кетип аткан жаштарыбыз көп да. Эмне себептен болуп атат бул нерсе? Эми азыр билбейм, замандын техниканын заманы деп атабыз, өзгөрүүлөр болуп атат. Азыр көрүп атасыңар, бүт илимдин өнүккөнүн. Бирок ошондой болсо да спортко кызыккан, арагынан бар окуучу спортко чыгында аны айдасаң да кетпейт да. Келип кадимгидей ушу. Азыр мен иштеген мектепте окуучулар физкультура дегенде спорт залына келип туруп же күтүп турушат да. Жаш кадрлар жөнүндө айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошо дене тарбия мугалимдери жаш кадрлар менен толукталып жатабы негизи мектептерде? Толукталып жатат. Азыркы кезде толукталып жатат. Бирок келет кадрлар. Мен да баягында айтып өттүм эми башында дагы. Ушу маянын азыгынан көбү кетип калат да. Семья багыш керек болот. Башка жумуштар болуп калат. Ошо негизгиси шартты түзүп берсе жаш кадрга. Ал кадр иштейт да. Бек мырза, сиз эмне дейт элеңиз? Чындыгында бул мугалим баланы тарбиялайт, келечек муунду тарбиялайт. Мына ушул айлык маянага эле шылтап тура берсек, анда биз келечекте кимдерди тарбиялайбыз деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Сиз спорт чебери, ушул тармакта эмгектенген инсан катары эмне деп жооп берет элеңиз? Мен негизинен кошулам агайга. Себеби бүгүнкү күндө баягы биз эгер ошо маянага эле карап, же болбосо мындай дүйнө ошо иштерине карасак анда болбойт. Биринчи патриоттулук керек деп ойлойм. Мына мисалы үчүн агайды мынандай үлгү алсак болот. Агай мына 30 жылдан бери жүрөт.
эмне ал агайга деле башкача маяна төлөп атат деп ойлойсузбу? Ошол эле маяна агай ошо патриот болгон үчүн. Анан мен дагы кошулуп кетет элем. Ушу балдарга деле айтат элем, эгер ким спорт менен машыкса, же бир спортту жакшы өздөштүрүп алса, келечекте ал ким болбосун, ал спорт анын мындай таянычы же болбосо да бир опорасы болуп калат да. Мен ушул сөзүм курук болбосун деп, могул мисал катары айтып өтөйүн. Мына бүгүнкү күндө карап көрөлү, мына жогорку кеңеште канча белгилүү спортсмендер отурат. Мисалы үчүн жөн эле алайлы, мисалы үчүн мына баарыбыз эң күчтүү саясатчы дейбиз Путин. Дүздө боюнча өзү мастер, мисалы да, мондайлар. Ал эми жөнөкөй алайлы, эгер сен бир спорттун чебери же башка эле спорт, сууда сүзүү боюнча дейли, шахмат боюнча бир башка эле мекемеде иштесең, ал жерде сенин ошончолук аброюң болот. Себеби бир эле ар бир мекемеде спорт боюнча мелдештер өтүп турат. Ошондо ким керек? Спортсмен керек. Албетте ол каратыс болобу, боксер болобу, сууда сүзүү, анын денеси чың. Кайсы спортту болбосун алып кетет. Ал спортсмен ошол жерде ошол ишкананын күзгүсү же болбосо ошонун желегин көтөрүп чыгат. Ошо ишкананын намысын коргойт да. Бул деген нерсе эмне? Кичинесинен башталат. Албетте спортко барыш керек. Спортто кайсы спорт болсун өзүнүн, мисалы үчүн сүйгөн спортун кошумча алып кетиш керек. Толку бул жерде спортсмен бол деп эч ким айткан жок. Денең сак болсун. Ошо спортту кошо алып кет. Экономист бол, юрист бол, прокурор бол, сот бол, учкуч бол, шофер бол. Спортту кошо алып жүрсөң, сенин келинчегиңди деле коргой аласың. Жаныңдагы уулуңа кимге болбосун. Албетте бүгүнкү күндө ар бир балага бул спортсмен денең сак болсо, бул акылың дагы тунук болот. Жаман өнөкөттөрдөн да алыс болосуң. Мисалы үчүн ошол эле наркотикадан, ошол эле башка нерселерден. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө туура айтты агайыбыз. Техниканын заманы 21-кылым баарын эле бир ата-эне, бала деле отуруп баары телефон чукуп калды. Ушудан эгер спорт менен болсо, кандайдыр бир 2 саат, 3 саат денеси сергийт. Ошол нерседен, компьютерден алысыраак болот. Бул деген нерсе өзүнө пайда алып келип атат. Эгер түшүнгөн адамга ошо өзүнө багаж жасап атат да. Кечке эле аны чукулап карап отура берсе, өзүңүз айтыңызчы. Мисалы үчүн кечке телевизор карап же кечке компьютер алсыз болот да. Анын башы иштеши мүмкүн, күчтүү. А бирок канча жылга чейин, канча гарантия бар дегендей сөз да. Канча кепилдик беребиз дегендей. Ошон үчүн мен мындай чакырып кетет элем. Албетте, кайсы спорт болбосун барыш керек. Кандай спорт болбосунчу катышыш керек бүгүнкү күндө. Анан мугалимдер бая физкультура, мен деле жашчылыгымды айтып өтүп кетейин, учурдан пайдаланып. Физкультура дегенде биз физкультура үчүн ошол күнү атаң башка жака жумшаса да качып сабакка барат элек. Себеби кызыктуу болчу. Чындыгында. Мен деле бүгүнкү күнү деле физкультура кызыктуу болсо керек. Эгер агайлар ошо кызыктуу өткөзсө, жарыштырып, экиге бөлүп алып жарыштырса, ал жерде өзүнчө эле мелдеш. Эстафеталык оюн. Өзүнчө эле мелдеш. Аябай сонун өтөт. Эми мен ойлойм, бул жерде албетте опытка дагы карайт. Агайга окшогон мугалимдерибиз болсо, мисалы үчүн ошого окшогон баягы методикаларды аларды колдонсо керек деп ойлойм. Жакшы, Абдубалым, сени сөзгө тартсак, мектепти бүтүпсүң, кайсыл мектепти бүттүң? Автордо бүттүм, Сайдылхановду. Жакшы, бүгүнкү күндө студентсиң, Ошол мектепте окуп жүргөндө сени канааттандыра беле дене тарбия сабагынын өтүлүүсү? Мен аябай канааттандырат эле. Себеп дегенде биз көптөгөндө көбүнчө волейболго басым жасайт элек. Волейболго басым жасаган үчүн волейболду биздин класстагы жана бизден чоңдор жана кичүүлөр дагы бардыгы жакшы көрчү да. Биздин айыл боюнча, волейбол боюнча көптөгөн мелдештер өтүп турат эле. Тез-тез бир жылда 2-3 жолу өтүп турат эле. Ошондуктан бардыгы жарышат эле да, айыл боюнчачы. Ким мыкты бардыгы мыкты болсу келет эле да. Ошондуктан ден тарбияда волейбол ойношту биз өтүнүп суранат элек да. Ошого байланыштуу биз көбүнчө волейбол ойнойт элек. Спортко кызыгууң ошол мектеп кезинде башталганбы? Спортко кызыгуум мектеп кезимде эле башталды. Себеби кыймылдаганды, бир жакка чуркаганды аябай жакшы көрөм. Денем чың болгонду жакшы көрөм. Өзүм атам дагы спортсмен болгон үчүн мен дагы спортко берейин деп чечкен. Ошентип азыркы учурда каратеге келип калгам. Машыкканыма 5 жыл болуп калды ошого. Жакшы, урматтуу коноктор, маегибизди бир азга токтотуп турабыз. Анткени дал мына ушул бүгүнкү күндүн темасы болгон спортко кызыгасызбы, спорттун кайсы түрү менен машыгасыз деп биз шаар тургундарына дагы микрофон сунганбыз. Жак, футболго кызыгам бирок. Спорт менен машыкпайсың? Машыкканбыз. Спорт күрөшкө. Спортко бир саат 4-төн баштап, саат 9-га чейин ушундай болот да, кичке окуйм.
Кытайдын ушу искусствосу. Спорт мындай сергек болосуң, жашоого көз карашың башкача болуп, деги эле азыр суицид көп болуп атпайбы? Ошо суицидден алыс болуп турасың. Мираз машан бошон убакта. Биз мындай жеңил атлетика боюнча эле кросс кылып ушундай. Спорт эми өнүгүп келатам, акыркы жылдарда өтө жакшы өнүктү деп айтса болот. Себеп дегенде эл аралык турнирлерге чейин уже биздикилер жетти да, дүйнөлүк чемпионатка чейин уже биздин спортчулар чыгып келди. Ооба, футбол. Спортко бир аптада бир жолу азыр кичине азыраак болуп калды. Спорт ден соолукка пайдалуу. Жашоодо керек өзү спорт негизи. Вольник. Ал машыгып алгам. Ооба, машыгат. Кайсы түрү менен машыгат? Таеквондо. Спортко көз карашым жакшы, аябай жакшы. Эки балам тең катышат. Бири 3-чү класста окуйт, бири 6-чы класста окуйт. Жок. Каратэдо 3 жыл болуп калды. Азыр ден соолугума байланыштуу таштап койдум. Өтө жакшымын. Берем, оюмда бар ушунда бере турган. Бирөөсүн вольный борьбага бергим келип атат. Кызыгабыз? Кайсы түрүнө кызыгасыз? Футбол, волейбол, баскетбол, шахмат. Ооба. Кайсы түрүнө кызыгасыздар? Плавание. Сиз кайсыга? Баскетбол ойноп жүргөм. Боевой самбо менен. Көптөн бери машыгып жүрөсүз? Чо аз эле болду. Аз эле болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Илим жана Билим телеканалында педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз спорт жана жаштар деген теманын алкагында маектешип жаткан учурубуз. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда көрдүңүздөр шаар тургундарынын өз оюн. Эмне дейт элеңиздер? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө чындыгында мына шаарда билгендер деле мына биз бүгүнкү күндө биздин клубка деле ошончо ата-эне балдарын алып келет да. Бул деген нерсе баары мындай кайдыгер карабайт деп ойлойм да. Баарын эле ушу балдардын ден соолугу чың болгондо кайсы ата-эне каалабасын? Кайсы бала каалабасын? Ден соолугу чың болсо, мисалы үчүн мен спортту жакшы көргөнүм үчүн бир эле карате эмес, бар жок спортту жакшы көрөм. Мен бар жок спорттон катышам. Мен мындай неме кылганда же 5% билем. Ар бир спорт. Бул деген нерсе кайсы спорт болсун да ойноп кете бересиң да. Ошо спортту билген үчүн убагында мисалы үчүн ошо балдардын неменин арасында ошончолук баягы аброюм бар эле. Бул спортко катышат депчи. Мен ойлойм, ким аны каалабасын? Бар жок баланын бул мындай арзуусу болсо керек дейм да. Эгер жакшы спортсмен болсо, албетте кыздары дагы жакшы көрөт, балдары дагы, досу дагы көп болот. Ошон үчүн мен чакырат элем, спорт бул ден соолук. Спортко келиш керек, жаман нерседен алыс болосуң. Чөйрө досторуң дагы баары дени сак, жакшы достор болот. Жакшы, биз мына ушул сурамжылоо жүргүзгөндө биз көпчүлүгүн бербедик да. Кээ бирлер спортко такыр кызыкпайм дегендер да болду. Анан көбүн эсе айымдар мени өкүндүргөндө, айымдар спорт менен машыкпайм деген жоопту көп айтышты да. Бул нерсени мисалы үчүн баардык элдерди мына ушул спортко тартуу үчүн кандай кадамдарга баруу керек? Сиз дене тарбия мугалими катары эмне дейт элеңиз? Мына мен бирдекени айтып коеюн. Мектептеги дене тарбия мугалимдеринин биринчи милдети өзү негизи балдарды жалпысынан денин чыңдоо. Анан кийин кайсы бала кайсы спорттун түрүнө кызыгат, аларды мына спорт мектептери бар, алар жетектеп кетет. Биз жалпысынан аларды денин чың кылып, ошо спортко кызыктырып, ошолорго даярдап беребиз. Себеби бизде бул спортсмен айтып кетти, только волейболго басым жасайт. Бизде андай болбойт пландар боюнчачы. Баягы ар бир вид спорттун түрү боюнча өзүнүн сааттары болот. Ошону гана нормасында гана сааттар өтүлөт да. Себеби 15 спорттун 15 түрү боюнча өтүлөт мектептерде. Жалпысынан баягы спорттук оюндардын, улуттук оюндардын, жеңил атлетика, оор атлетика дейбиз. Ошолордун бардык түрлөрүнөн мектептеги дене тарбия мугалимдери жалпы тарбия берет да. Анан түштөн кийин ийримдер барбы? Ийримдер бар. Мисалы бизде азыр улуттук оюндар дагы кошулуп калган. Мына бизде ордо, тогуз коргоол деген оюндар, ал мына улуттук өзүбүздүн күрөштөрдү киргизгенбиз. Ошолор боюнча специалист болсо, мен өзүм мисалы азыр мурда классикалык күрөш дейт эле, азыр греко-римский деп коет. Ошодон мен өзүмдүн шартым бар, балдарга ошо күрөш боюнча мен үйрөтөм. Анан бул айткандай волейбол, себеби бизде спартакиада спорттун 6 түрү боюнча өтөт да. Ошо түрү боюнча сөзсүз ийримдер иштейт мектептер арасында. Анан ошол мына Ош шаары боюнча 56 мектеп болгон болсо, 56 мектептин арасынан
касы мектепте касы күчтүү спортсмендер тандалып, алар республикалык мелдештерге катышат. Биз мына мен иштегенден бери мен азыр шаарда дене тарбия боюнча метод бирикмесин жетектейм да, 6 жыл, 7 жыл болуп калды. Ушул убакка чейин өзүбүз эгемендүү болгондон бери биз мектептин, Ош шаарынын мектеп окуучулары республикалык мелдештерге катышкан эле экен эле. Мына 4 жылдан бери барып атабыз. Мына 4-жылы результаттар жакшы болду. Мына 2016 жылкы эле результат 24 медаль алып келди биздин Ош шаарынын окуучулары. Анын ичинен 2 алтын, 14 күмүш, калганы коло медаль болду. Бул дагы болсо окуучулар, жаштардын спортко болгон кызыгуусу бир белгиси да. Себеби азыр көп шарттарды эми мамлекет тарабынан каралга калган жок. Бүт азыр шарттарды түзүп берет. Мисалы, мен иштегенден бери мектебибизде зал жок эле. Мына 2016 жылы Ош шаарынын мэриясы менен жардамы менен биз азыр спорт залы болдук. Мына азыр спорттун кайсы түрү болсо өтсө болот. Шартыбыз жакшы. Шаар боюнча 56 мектептен 4 гана мектепте спорт залы жок. Калгандардын бардыгында спорт залдары бар. Машыкса болот. Спортты өнүктүрүү үчүн бизде эмне жетишпейт негизи? Мисал үчүн кандай өнүктүрүү? Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бизде спорт өнүгөлү атат. Мен билгенден мына өзүңүздөр билесиздер, мына карате федерациясына жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Бүгүнкү күндө биздин Ош шаары өзүбүздүн жергиликтүү ошо бийлик биздин өзүбүз каржылайбыз, өзүбүз эки жакка ушул Ош шаары өзү каржылап берет. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн биздин бюджетибиз шаардык шаар спорт комитети 33 миллион. Бул деген жакшы. Мисалы үчүн командировочный дагы болгону баягы мамлекет ошол башындагылар, мисалы үчүн бир жакка алганда баягы күнүмдүк каржылоосу тренерге 83 сом, ал эми спортсменге 109 сом. Бул эмнеге жетет? Ушул жактарын карап, бул союздун убагында калып калганда, эми инфляция кетип атат. Ушуну дагы мен ойлойт элем, бирөөлөр көтөрүп чыкса, ошонун калькуляциясын чыгарып туруп, бүгүнкү күндө ушул канча каражат кетет, ошондой бөлүп койсо. Анан дагы рахмат айтышыбыз керек, чындыгында бүгүнкү ата-энелер аябай баягындай кызыккан ата-энелер бар, ошолор колдоп, бүгүнкү күндө жакшы эле болуп атат. Эки жактарга чыгып, мына кубогубуз турат. Ушу Ош шаардык карате федерациясынын кечеги 1 февралдан 4 февралга чейин турнир болуп өттү. Клубтар арасында бул жакка 6 мамлекеттен келип катышты. Россиядан, Казакстандан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын булуң бурчунан областтары. Мисалы үчүн Ош шаарындагы өзүбүз барып команда койдук. Командный 3-чү орунга ээ болдук, насип кылган экен. Ал эми 1-чи орунду ошол Бишкек өзү 150 бала коюп, ошону баягы балдар эсептелинет да. Мисалы үчүн 1-чи орун 3 балл, 2-чи орун 2 балл, 3-чү орун 1 балл депчи. Ошонун негизинде ал эми биздин 2-чи орунду Казакстан алып кетти, 78 балл. Биз деле мына кызыккан экен, ошо ата-энелерибиздин каржылоосу менен 40 бала, калган ушул спорт комитеттин каржылоосу экөөнүн биригип, эми федерациядагы колунан келишинче бензин бүт барын ушул нерсеге жетиштик. Бул деген кызыгуу, бул деген болуп атат да бүгүнкү күндө. Ал эми кыздар боюнча айтып өттүңүз го, Сейит мырза. Кыздарда деле, мисалы үчүн бизде бүгүнкү күндө кыздар катышкан кыздар аябай көп. Каратеда. Андан сырткары, мисалы үчүн мына волейбол, мен дайыма түшүп турам, волейболго кызыккан кыздар дагы көп. Баскетбол ойногон кыздар дагы көп. Эмнеге спорттун түрлөрү көп. Мисалы үчүн ошол эле башка мына жүгүргөн кыздарыбыз бар, легкий атлетикага катышкан. Кудайга шүгүр да. Эми 5 кол тең эмес, барабар эмес да. Арасында чыгышы мүмкүн. Кээ бирки ушунчалык баягы неме кылган, компьютерди жакшы түшүнүп же ушундай болушу мүмкүн. Албетте бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр десек болот да, жылыш бар десек болот. Жаңылышпайбыз. Абдуалымга суроо берсек, ушул каратедо түрүн спорттун кандайча тандап калдың? Бул спортту тандап калганымдын себеби менде тандоо болду. Биринчиден күрөш же болбосо карате болду да. Күрөштү анча деле жактыра бербейм өзү. Анан кийин каратени себеби жактырганымдын себеби буда көптөгөн кыймылдар болот да. Ошол үчүн каратеге барганды чечтим. Каратеге биринчи жолу барганда эле, биринчи тренировкада аябай жагып калды. Ошондон кийин мен Олимпиадага барам деп өзүм максат койдум. Себеп дегенде азыр 2020-жылы карате Олимпиадага кирейин деп жатат. Себеби дегенде ар бир мамлекетте карате өнүккөн сайын себеби ушундай деңгээлге чыкты, олимпиадалык деңгээлге чыкты десек болот да. Ошондуктан 2020-жылы буюрса Олимпиадага Токиого барабыз деген ниет бар. Жакшы, мына ушул спорт менен машыгып калгандан кийин өзүңдүн эмнени сезе алдың? Мына ушул жөнүндө жалпы теле көрүүчүлөргө айтып берсең.
Мен сезмесем жашоом сергек болот да. Мисалы сары сабакка барам, кечкурун тренировкага барам да. Тренировкага келгенден кийин өзүм 1,5 саат тренировка кылам. 1,5 саат тренировка кылгандан кийин үйгө келип душ принимать этип кайра жатасың да. Жатканда денең ушундай бош болот. Бардык оор сыркоодон алыс болосуң биринчиден. Экинчиден бардык проблемаларды мындайча айтканда көп деле ойлонбой каласың да. Сергек ой менен ойлонуп каласың. Анан кийин сары менен турганда денем чың болуп, кайрадан сабакка барам да. Жакшы, сенин чөйрөңдө дагы мисалы үчүн досторуң, тайпалаштарың бар да. Спортко кызыккандар барбы деги эле? Же жалгыз өзүңбү? Жок, менин досторум бар. Алар спортко кызыкышат. Көбүнчө алар футболго кызыкышат. Азыр Алай футбол клубунда ойногон 1-2 досум бар. Волейболдо жана футболдо ойногон балдар бар. Жакшы. Чет өлкөгө чыгып жүрөсүздөр. Сен да чыгып жүрөсүң, чет өлкөгө атайын ушул спорттун артынан кыскача жооп берип кетсеңиздер, ушул чет өлкөдө спорт кандай өнүккөн, биз менен салыштырганда. Мен жогоруда могу кыскача жооп берсеңиз. Болуп кетет, Абдулла. Мен айтып өтүп кетет элем, биринчиден мына 3-августта кабыл алынды, чындап эле Олимпиадага кирди. 2020 Олимпиада өтөт. Кудай буйрса, биздин да каржылоо ошого ылайык болсо керек деп. Ал эми чет жакка чыгып жүрөбүз, мына мен Японияга 2006 чыккам. Ошодон кийин көз карашым өзгөргөн, чындап эле каратыга. Андан кийин мына Россияга, Кытайга, эң узагы мына Австралияга чейин барып келдик да, чемпионат мирага. Эми ал жака барсаң, чындыгында эле, может, Кудай буйрса, биздер деле ошол даражага жетебиз го. Мамлекетибиз өсүп, өнүгүп, экономикабыз жогорулаганда албетте. Алардын каржылоосу башкача, чынында. Агай айтып аткандай тамшана турган. Ар бир эгер бала ошондой ийгиликке жетишсе, ал жакта мына бизде мисалы үчүн Олимпиадага катышып келгендерге моунча, анча дегендер болот го. Ал жакта жөнөкөй баягында эл аралык турнирлерге барып келсе дагы каржылоо маселеси аябай жакшы да. Эми болбосо бизде эле жаран. Бизде эң негизгиси мен мына биздин ушул кыргызстандыктарды мактап кетет элем, биз чындыгында патриотпуз. Бизде ошондой болбосо дагы барып аягына чейин ушу тырышып, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар Олимпиадада деле кандай гана нерсеге жетише алдык да. Ал эми бизде ошончолук деңгээлде эгер каржылаганда, анда башкача болот. Мына жөнөкөй эле мисал кылайын. Бүгүнкү күндө Казакстандын номер 1 каратистери 200-300 миң теңге стипендия алат. Стипендия эми ал деген болду. Ада ой жок. Ал ошол спорт менен гана болду. Башка проблема чечилди. Туурабы? Аныкы бүт баары чечилди да. Ал эми бизде болсо стипендияны 15 миң алат, ошо Олимпиадага катышкан и олимпиадалык вид спорттор алып келген. Ал эми олимпиадалык вид эмес спорттор алып атпайбы? Эми албетте, может, бир күнү бизде дагы ошондой күндөр келер. Кудай буйрса, албетте үмүт менен жашайбыз. Алар болсо керек и аракет кылсак баары болот деп ойлойм. Жакшы, рахмат. Талгат мырза, кыскача жооп берип кетсеңиз, бүгүнкү күндө жаштар спорттун кайсы түрүнө көп кызыгууда, мисалы үчүн окуучуларыңыз? Кыскача жооп бериңиз. Спорттун баардык түрүнө кызыгуучу. Айрыкча азыр мына күрөш өтө өнүгүп кетти биздечи. Күрөшкө баргандар, мына карате, анан спорттун улуттук оюндарга дагы окуучулар көбүрөөк жаштар кызыгыш керек да. Өзүбүздүн мына кече көчмөндөр оюнду өтпөдүбү бизде. Ошол жерге барып дагы биз бүт дүйнөнүн элдерин тамшандырдык. Бизде өтө жакшы өттү мына көчмөндөр оюнучу. Спорттун 15 түрү боюнча ошол жерде мелдешип өттү кадимкидей. Ушуга дагы биздин Ош шаарынан 4 окуучу барып, катышып, көчмөндөр оюнуна айкүрүү таймач деп коет, айкүрүү бул чүкө менен ойной турган оюн. Эми ар бир биттерге кызыгуу жакшы окуучулар. Эгерде ушундай деңгээлде кете турган болсок, жакшы ийгиликтер болот бизде. Кичине кошумча алып кетейин. Себеби мына бул жаш балдардын көбүнчө кызыкканы чындыгында эле баягында футбол, анан карате, тайкондо баягындай искусствого таандык болгон спортторго кызыгат экенде жаш кезинде. Ал эми чоңойгон сайын баланын уже тандоосу баягындай күчтүү көбүрөөк талап кылган. Ошол агай айтып аткандай күрөш, же болбосо мына бүгүнкү күндө эрежесиз эр уруш, же болбосо бокс ушуларга акырындык менен баягы ыктайт экен да. Себеби студентке чейин ошол нерсени кылат экен, мен ойлойм да, балакатка баягы 18 жаштан кийин ошону көбүрөөк талап кылат экен да. Ошол балдар, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде дагы мына эрежесиз эр уруштар дагы аябай өнүктү. Чындап эле. Мына бүгүн бир мисал айтайлы.
баягы Замир Сыргабаев деп кимдер гана тааныбайт. Мынау Бразилияда өткөндө мына баар жок жаңылыктан берип атат. Ошол жерде утту. Мисалы да, ошого окшогон. Баягы Шевченко деген кызыбыз. Мисалы үчүн ушуга окшогон нерселерде балдарга эмне керек? Бул күмүр керек. Ким күмүр? Ошого окшоп чет мамлекетте. Мисалы үчүн Бегалиев убагында утканда Бегалиев күмүр кылышкан туурабы? Албетте, албетте. Абдуалым, досторуңду кантип спортко чакырып кетет элең кыскача? Досторумду биринчиден денеси чын болуш үчүн, жакшы узак өмүр сүрүш үчүн, мисалы Японияда да көбүсү дене тарбия менен саар менен туруп алып, разминка жасашат го. Кытайда, Японияда, башка мамлекеттерде. Бизге да ошондой керек, бирок дене тарбия сабагында дагы жетишсиз да бизгечи. Одон сырткары дагы иримдерге катышса жакшы болот эле. Мисалы карате болсо, мисалы мен каратеге катышам, башка бирөө футболго, волейболго, ар дайым денени чыңдап туруу керек деп ойлойм да мен. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы бир ойлорду айтып, жакшы бир кеңештерди айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Рахмат. Силердин дагы ушул теле берүүңөргө ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушундай бир мындай көйгөй жараткан маселелерди дайыма көтөрүп жүрөсүң. Сенин иштериңе ийгилик, ушул жамаатыңарга тегеле ушундай кыргыз элинин ушулга окшогон көйгөйлөрүн көтөрүп жүрөңүздөр. Албетте бир адам көптү айтса, аны канча адам угуп атат. Бул жакшылыкка эле жоруйлу ушу жакшылыктар болот. Кыргыз элибиздин ушул дени сак, чың болсун, спорт менен машыгайлы. Албетте келечекте Абдуалымдай мырзалар чыгып, кыргыздын намысын коргойт деген ойдобуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Илим жана Билим телеканалында педагог көрсөтүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.